Акыркы жылдары Кыргызстанда пандемия доорунда кымыз терапиясына барып бээнин сүтү менен дарылангандар көбөйүүдө. Кегети жайлоосунда жайгашкан эс алуу комплексинде да кымыз менен дарыланып жаткан адамдардын саны арбын. Бээнин сүтү кан басымын жогоруларды ылдый түшүрөт экен да. Апабыз келип ичип тоого чыкса, 200ге чыгып кетчү да. Ушу кымыз сүттү ичкенден бери давлениясы ылдый түштү, ушу кан басымы. Анан ички организмди, иче карындарды тазалап, таза. Анан канды тазалайт экен бул бээнин сүтү. Жылуу кезинде ичиш керек, жылкынын сүтүнчү 200 граммдан өз ченеми менен ичкен сүттү. Толук пайдасы ушул экинде болот экен да, ашык кеми жок. Көрүңүздөр. Бээнин сүтүнүн курамы башка жаныбарлардын сүтүнөн кыйла айырмаланат. Анткени анда белоктун жарымы жана лактоза уйдун сүтүнө караганда дээрлик 1,5 эсеге аз. Кыргыз эли илгертен эле бээ саап, бээнин кымыз ичип келген. Азыркы убакта дагы ошол медицинада дагы бээнин сүтү дары болгондуктан ушул жерди алып бала чака менен былтыртан бери бээ саап баштадык. Мен өзүм тоодо чобойгом. Кымызды жасаганды мурунтан жакшы билчүмүн. 2 жылдан бери ушу кымыз жасап бала чага үйрөтүп атам. Кыргыз эли сабага жазачу эле. Азыр шартка жараша саба заказ бердим, келбей жатат. Анан бочканы биринчи ышташ керек. Анан ыштагандан кийин анан кымыз куюп, бышып, көп бышса даамдуу, коюу жакшы кымыз болот. Кантип ышталат ошол процессин айтып берсеңиз? Азыр буга арча, анан кийин ёлканын уруктарын неме, шишка менен ыштадым. Ошол даамдуу арча жакшы да, арча шишкалар ошол менен ыштап, ыш бүткөндөн кийин анан буга кымыз көрөңгө куюш керек. Анан сүт куюп, анан бышса, анан кымыз жакшы болот. Ыш болбосо кымыздын даамы келбейт да. Ош бат-бат 3-4 күндө бир ыштап, жууп, ыштап туруш керек. Кымыздын жасалган жерин, сакталган жерин көрсөтөйүн. Бочка туртурсун. Кымыз бул жактан жазылат. Бул жактан жазайбыз азыр. Кымыз. Анан бышабыз сымда. Кымызды көбүрөөк бышса ошончолук даамдуу да болот, анан кийин неме болот да, таттуураак. Ызык куюп койсо, ачуу болуп калат. Анан мелин кайтарып, куюп, анан кийин улам бышып туруш керек. Ошондо кымыз даамына келет. Кымыз менин атам айтаар эле, кымыз жакпаган киши болбойт деп. Кымыз организмге ашказан, ички органдарга дагы, муун жана сөөк ооруларга баарын эле дары экен да. Анан азыр Кудайга шүгүр, Кыргыздын кайра мурунку тамак ашы, салт санаасы ордуна келип аткан кезеги. Бээнин сүтү кымыздын негизи болуп саналат. Аны электр жабдуунун жардамы менен саап алышат. Бул ыкма эң натыйжалуу жана эгерде бардык эрежелер сакталса, кол менен саап алууга салыштырмалуу эң сонун жыйынтыктарды берет дейт каарманыбыз. Буга чейин чыгарганыбыз сенка деген жөттү, бул гога. Өз очереттерди кирип турушат, очерет менен жемин салып турабыз. Мына булар жүргүзүп баласы акылдуу жан келет экен да. Кандай бир чочун киши келсе sütünü da vermeyt. Bir şey özüm gelip sağolsan başka kişiye süt vermeyt da.
Азыр бээ саалды. Бээ саагандан кийин сүтүн куйдум да. Анан бышып кайра жаап коюш керек, анан кийин бир 3 саат, 4 саатта даяр кылмыш болот. Азыр саамал болуп атат. Ак деп аяр мамиле жасалып, төкпөй чачпай аздек мамиле жасалган. Үйгө келген кишиге сөзсүз кымыздан ооз тийгизишкен. Көч өтүп баратса да суусунга кымыз берүү салт болгон. Азыр кымыз даяр болуп калды. Ачып атам, кымызды ооз тийип. Кымызды кыргыздар биринчи жасаган киши өзү ооз тиет. Анан кийин аны элге сунат. Мен өзүм ооз тиейин. Бисмилла. Жакшы буйруса, жакшы кымыз болуптур. Келе кой, бу кызыма сунайынбы? Келе кой. Соогунун буйруса жакшы кымыз болуптур. Ачуу эмес. Эгер ысык куюп туруп, бышпай койсо, ачуу болуп калат кымыз. Кымыз кыргызда кылым карыткан баалуу суусундук. Оңол апанын айтуусунда кымызга болгон кызыгуусу бала кезинде эле жаралган. Кыргыз баласы кымызга жакын болуп тоодо чоңойгон. Анан мен келин болуп Узы Ата районуна келгенине 50 жыл болду. Көп жылдары кымызды сагынып жүрдүм эле. Анан буйруса Аллага ыраазымын. Бала чака чоңоюп, ушул жерде алышып, былтыртан бери кымыз баштап атам. Шүгүр буга дагы. Азыр могу пандемия убагында дагы бала чакага, ден соолукка аябай бээнин сүтү, кымыз, дарыкен шаардан келип атышат, ичип атышат. Жакшы пайдалуулугун билгендер, мурун ичип жүргөндөр, бияктын чөбү жакшы экен, сүтү коюу экен, даамдуу экен деп атышат, даамы жок экен деп. Ар кандай болот экен го, кээ бир сүттөр даамсыз болот дейт. Анын баардык жагынан сүт жакшы экен деп кетип атышат. Табылды мырза оор жумуштан качпайт жана өзүнүн үлгүсү менен айылдын жашоосу жогору турары экенин көрсөткүсү келет. Анын айтуусунда үй бүлөсү дагы мал чарбачылык менен алектенип келген. Шаардан келип ушу дыйканчылык кылып калдык, ушу мал чарбага. Мындай деп коет эмеспи? Агалам айылдан башталат депчи, ошо бала бакыра ушу мал чарба менен айылдын таза абасын деп ушу кызыгып ушу мал чарбага келген ушул эки себеп болду. Негизи бала кезден кызыккан ушул эки да мал чарбага. Ар бир жумуштун өз кыйынчылыгы, оорусу болот, жаан чачын деген болот, суук болот, туман болот, ит кушу тиет малдын деле. Азабы көп да бул малдын делечи. Ар убагында өзүнүн дарысын берип, жөмчөбүн убагында салып, убагында чыгарып, эртең менен убагында киргизип турбаса болбойт малды. Бала карагандай эле караш керек да малды дагы. Көп эле жакшы жактарычы. Мына малдын сатсаң акчаң бар. Бала бакыран окуганы ушул эки менен оокат кылабыз, мал чарба менен.